Саламатсыңарбы? 12-чи сабагыбыз колдонуучу интерфейси. Мындан алдыңкы сабактарда дагы эсиңиздерде болсо, программалык камсыздоонун эки негизги бөлүгү бар дегенбиз. Бул бетки түзүмү, бет түзүм дейбиз, фронт-энд, ички түзүм, ич түзүм, же болбосо бэк-энд. Бул эми кардарлардын көбүнчө программалык камсыздоону колдоно турчу тараптардын көбүнесе көргөн тарабы десек, бул бет түзүм, фронт-энд, анан ушул бет түзүмдүн иштөөсүн камсыздоо, башкача айтканда, колдонуучулар менен арткы түзүм, ички түзүмдүн ортосундагы байланышты түзө турчу бөлүк бет түзүм болот. Андыктан бет түзүм кооз болуш керек, бет түзүм мүмкүн болушунча функциялардын баардыгын аткарганга, так аткарганга, башкача айтканда, колдонуучуларга жагымдуу болуш керек. Ошолор эмне себептен жагымдуу болуш керек жана жагымдуу кылыш үчүн кайсыл принциптерди иштетебиз, ошолорго кенен токтолгонго аракет кылалык эми. Интерфейс негизи эки маанилүү блоктон турат десек болот. UI жана UX тамгалары менен көбүнесе акыркы мезгилдерде берилип келет. UI жана UX сөздөрү user interface жана user experience деген эки сөздүн аббревиатурасы десек болот, кыскартылган түрү. Колдонуучунун интерфейси жана колдонуучунун тажрыйбасы деп эки бөлүккө бөлөбүз. Биздин анатомия менен кызыксаңыздар, балким билесиздер, мээбиз эки бөлүкчөдөн турат десек болот, эки тараптуу иштейт. Ошондо мээбиздин оң тарабы көбүнчө жаратмандыкка, кооздукка маани берсе, сол тарабыбыз көбүнчө логикалык иштерди аткара турчу функциялардын көбүнесе мээбиздин сол тарабында болгону акыркы изилдөөлөрдүн ортосунда чыккан фактылар. Ушунун негизинде сиздер да бул иллюстрацияда байкагандай, дизайн иши экиге бөлүнөт. Дизайндын логикасы болот, андан кийин дизайндын жаратмандыгы, кооздугу болот. Ошондо оң тарапта сары түс менен белгиленген өзүнчө визуалдык дизайн, түстөр, графикалар, анан функциялардын же болбосо ошол бөлүмдөрдүн, модулдардын жайгашуусу, туура жайгашуусу десек болот. Колдонулган фонттор, же болбосо жазуунун түрлөрү десек болот. Типография, typography дейбиз англис тилинде. Ошо колдонула турган тамгалардын түрлөрү бул негизги көз менен көрүлүп, көз менен кабыла турчу функциялар десек болот. Андан тышкары иштин логика тарабында interaction design дейбиз. Бул эми программалык камсыздоо менен ошол колдонуучунун ортосундагы мамилелер десек болот, тажрыйбасы, прототиптер, анан негизги архитектурасы, сценарийлер, анан ар кандай функциялар ушул иштин логикасына камтылган. Демек, интерфейс, колдонуучунун интерфейси эки негизги бөлүктөн турат дейлик. Биринчиси бул көз менен көрүлө турган, экинчиси ушул функционалдык жагы. Ушул эки типти эми келгиле кененирээк талдаганга аракет кылалык. Негизи сөзүбүздүн башында да белгилеп кеткендей, интерфейстин дизайнында бир принцип абдан маанилүү. Бул мүмкүн болушунча интерфейсти колдонуучуга жагымдуу, ыңгайлуу даражага алып келүү. Англисче user friendly дейбиз. Колдонуучу анткени акыркы максатыбыз албетте программалык камсыздоодо бул колдонуучунун кандайдыр бир функцияны аткарууда жардам берүү. Анан ушул жардам берүү ишинде мүмкүн болушунча бул функцияларды ошол колдонуучуга ыңгайлуу түрдө сүрөттөп берүү, түздөп берүү, ыңгайлаштырып берүү. Ошол колдонуучу интерфейсинин дизайнындагы негизги максат десек дагы болот. Ошол user friendly
деген термин негизи колдонуучуга ыңгайлаштыруу десек да болот. User дегенибиз колдонуучу, friendly дегенибиз эми ыңгайлуу десек дагы болот. Негизи жагымдуу деген дагы маани ташыйт. Демек, акыркы мезгилдерде өзгөчө user friendly'нин ичине дагы ыңгайлашкан дизайн деген дагы түшүнүк пайда болду. Бул эми интерфейс дизайнындагы маанилүү терминологиялардан бирөө десек болот. Responsive дизайн дейбиз. Сиздер дагы бул сүрөттө байкагандай, акыркы мезгилдерде интернетке же болбосо программалык камсыздоолорду түрдүү аппараттар аркылуу, түрдүү жабдыктар аркылуу ишке киргизгенге аракет кылып атабыз. Компьютер аркылуу колдонобуз, ноутбук аркылуу колдонобуз, планшет аркылуу колдонобуз, же болбосо мобилдик колдомо, мобилдик телефон аркылуу ушул программалык камсыздоолорду колдонобуз. Демек, биздин аркадагы иштей турган функциябыз ушул экрандардын жыштыгына, же болбосо экрандардын кайсыл аппарат менен, кайсыл жабдык менен колдонуучу бул биздин программаны колдонуп жатса, келбети дагы ошол аппараттын келбетине ыңгайлашуусу зарыл десек болот. Бул эмне үчүн маанилүү? Анткени акыркы мезгилдерде өзгөчө ошо веб трафик дейбиз, вебте болуп жаткан иштердин дээрлик 55-56га да жакындап калыптырбыз. Бул январь 2021 жылдын январь айы боюнча статистиканын жыйынтыгы. 60% дээрлик веб трафикте, ошондо 56% мобилдик телефондор аркылуу жүргүзүлүп жатат. 42%-41% ноутбук жана стол үстү персоналдык компьютер аркылуу, 3%га жакын планшеттер аркылуу, анан 1%га дагы жетпеген бул ар кандай телевизор аркылуу же болбосо оюн консолдору аркылуу да интернетке кирүү мүмкүнчүлүгү бар, билесиздер. Анан алдын дагы баса белгилеп кетчү нерсе, мисалы декабрь 2019-дан декабрь 2020-га чейин мобилдик телефондор менен интернетке кирүү дээрлик 5% көбөйүптүр. Ноутбук жана компьютер аркылуу интернетке кирүү сиздер байкагандай 6% ылдый түшүптүр. Бул трендти көрсөткөн бир учур десек болот. Тренд дегенибиз ошондо мобилдик колдомолор аркылуу, мобилдик телефондор аркылуу интернетке кирүү акыркы мезгилдерде көбөйүп жатат. Компьютер аркылуу же болбосо ноутбук аркылуу интернетке кирүү дегенде бул жакта программалык камсыздоолорду колдонуу. Анткени биздин темабыз, эсиңиздерге сала кетейин кайра, программалык камсыздоолордун интерфейсинин дизайны, келбети. Демек, биз дизайнды мындан кийин иштеп чыгууда ушул трендтерди же болбосо негизи эле колдонуучулар акыркы мезгилдерде кайсыл түрдүн программалык аппараттарды колдонуп келет, же болбосо кайсыл жабдыктарды колдонуп келет, ошого ылайыкташтыруу шарт экенин ортого чыгарган бир статистикалык маалымат десек болот. Ошондуктан бул статистикалык маалыматты сиздер менен бөлүшүп жатам. Мындан кийин программалык камсыздоолордун дизайнында өзгөчө ошо мобилдик телефондорго ыңгайлашкан же болбосо мобилдик колдонмолорду колдогон программалык камсыздоолор акыркы мезгилдерде бир стандартка айланып келатат. Эми дизайндын интерфейсинде 5 негизги принцип бар. Дизайнды качан биз мыкты дизайн болуптур дегенге негиз бар десек, ушул 5 принцип эгерде толук камтылган болсо, ушул 5 принциптин негизинде ишке ашырылган болсо, көптөгөн маселелер башынан чечилет десек дагы болот. Биринчи принцип албетте иштин көрүнүшү дедик. Сиздер байкагандай контраст маанилүү, түстөр маанилүү. Анан көбүн эсе бул иллюстрацияда да көрүнгөндөй бир эле түстө же болбосо бир
бир эле түстө бири биринен айырмалай албай турган кээде бир дизайндар ортого чыгып калышы мүмкүн. Мунун алдын алуу негизги эми дизайнерлердин иши. Акыркы мезгилдерде албетте көрүнүштүн дизайны ишке ашыруу оңойго турган, анткени даяр дизайндар бар, даяр китепканалар бар, ошолорду да колдонуп ишке ашыруу мүмкүн. Негизги дизайндын 5 принцибинин эң эле алгачкысы ошол көрүнүшү, келбети. Бул жакта албетте программалык камсыздоону ишке чыгаруудан алдын көбүнесе прототип даярдалып жатканда көрүнүштө бир канча вариант, кеминде 3 вариант даярдалуусу сунушталат. Анан ошолордун арасынан эң ыңгайлуусун, эң жагымдуусун ошол команданын арасынан бир сурамжылоо жүргүзүп тандалат дагы. Кээ бир учурларда ошол 3 дизайндын ортосунан бир жалпы бир дизайн ортого да чыгып калышы мүмкүн. Анткени 3 дизайндын өзүнүн дагы артыкчылыгы болгон жактары болушу мүмкүн, кемчиликтери болушу мүмкүн. Ошол артыкчылыктарын алып, анан 3 дизайндын ортосунан бир жалпы дизайн ортого чыгарылышы мүмкүн. Экинчи дизайн, интерфейс дизайндагы экинчи маанилүү принцип бул бүтүндүк. Бүтүндүк дегенибиз көрүнүшкө дагы көрүнүштүн дагы бир уландысы десек болот. Ошондо сиз программалык камсыздоону колдонуп жатканда колдонуучуга бул программалык камсыздоо башынан аягына чейин бир бүтүн экен деген бир сезимди пайда кылышыбыз керек. Бул дагы көбүн эсе ошо көрүнүш аркылуу дагы ишке ашырылат. Ошол программалык камсыздоонун ичиндеги жайгаштырылган модулдардын жайгаштырылуусу дагы бул жакта маанилүү. Мисалы бир жакта кызыл түс менен уланып келатып, таптакыр башка бир түскө эгерде секирип кете турган болсо, мисалы жашыл түскө өтүп кете турган болсо, бир бүтүндүктө балким бир үзгүлдүккө учурап калышы мүмкүн. Андыктан ушул бүтүндүктү камсыздоо программанын башынан аягына чейин колдонуп аткан өйдөсүнөн төмөнүнө, солунан оңуна бардык ошо мейкиндигинде бирдей бүтүн бир дизайнды ортого чыгаруу маанилүү. Үчүнчү негизги принцип үйрөнүү дедик. Бул колдонуучулар тарабынан программалык камсыздоону колдонуп жатканда өздөрүнүн бир башында сабагыбыздын башында эсиңиздерде болсо экиге бөлдүк элек дизайныбызды. Ошондо user interface жана user experience, UI UX. Бул үчүнчү үйрөнүү принциби негизи UX. Ошо мамилелерге же болбосо колдонуучунун программалык камсыздоо менен болгон ортосундагы тажрыйбасына байланыштуу нерсе. Адамдардын көбүн эсе интуициялык негизде биздин программада кайсыл нерсе кайсыл жакта жайгашышы мүмкүн деген принцип менен колдонуусу жана кандайдыр бир инструкциялар албетте маанилүү бар. Анткени бардык адамдар программалык камсыздоонун ичиндеги жайгашкан биздин функцияларды билбеши мүмкүн. Бирок алдын ала инструкцияга карабастан эле программалык камсыздоону колдонуп кетүү деңгээлинде бир программалык камсыздоонун дизайнын ортого, интерфейстин дизайнын ортого чыгарсак, чынында эле ийгиликтүү бир дизайн ортого чыгарган болобуз. Анткени бул эми бир көрсөткүч десек болот. Эгерде көбүн эсе сиздин колдонуучулар инструкцияны карабай эле программалык камсыздоону бул кнопка булга жооп берет экен, бул бутонду бассам бул болот экен деп өзү үйрөнүп кетишин камсыздоо бул ийгиликтүү дизайнынын бир көрсөткүчү десек дагы болот. Анан божомолдоо иши бул үйрөнүү ишинин дагы бир уландысы десек болот. Ошол инструкцияны карабай эле бул функция ушул ишти аткарышы мүмкүн болуш керек деп, анткени мындайды көбүн эсе программалык камсыздоолорду биз мындан алдын башка программалык камсыздоолорду да колдонуп келген үчүн кандайдыр бир стандартташтырылган мээбизде же болбосо биздин өзүбүздүн билимибизде стандартташып калган бир программалык камсыздоо колдонуу ыкмалары бар. Ошол ыкмаларды, тажрыйбаларды дайым эсте тутуу, көбүн эсе мисалы окей деген бутон, мисалы бир нерсеге макулдук бере турган бутон, сиздер билесиздер, оң тарапта көбүнчө жайгаштырылат.
бул жакта да ошо сүрөттө иллюстрацияда көрсөтүлгөн. Жок, мен макул эмесмин деген бутон көбүн эсе сол тарапта жайгаштырылат. Муну эмес эгерде сиз дизайныңызда тескери, мисалы макул эмесмин деген бутонду оң тарапка, макулмун деген бутонду сол тарапка жайгаштырып койсоңуз, бул ошо божомолдоо ишине же болбосо үйрөнүү ишине ошо колдонуучуларга бир тоскоолдук жаратат. Андыктан стандартташтырылган кээ бир түшүнүктөрдү дагы киргизип, колдонуучунун ушу сиздин программалык камсыздоону колдонуп атканда божомолдоосун туура жүргүзүүгө шарт түзүп беришибиз керек. Анан дагы бир маанилүү интерфейс дизайнындагы принцип бул жооп кайтаруу. Көбүн эсе бул интерактивность десек да болот. Интерактив программалык камсыздоолордо сиз бир нерсе аткарганда, башкача айтканда, сиздин колдонуучуларыңыз, кардарларыңыз же буйртмачыңыз ушул программалык камсыздоону бир нерсе аткаргандан кийин программалык камсыздоо кайра жооп кайтарыш керек. Ооба аткарылды, ийгиликтүү жиберилди, же болбосо жиберилбей калган болсо, ката чыгып калган болсо, бир ката чыкты деп, анткени ошол жооптордун негизинде анан программалык камсыздоонун колдонулуусу, колдонууну улантуусу же болбосо бир жыйынтыкка келүүсү мүмкүн болуп саналат. Андыктан жооп кайтаруу ушул 5 принцип, эсиңиздерге кайра санап кетели: көрүнүш, бүтүндүк, үйрөнүү, божомолдоо жана жооп кайтаруу принциптери жакшы интерфейс дизайнынын камсыздайт жана маанилүү блокту, маанилүү ролду ээлейт, аткарат десек дагы болот. Эми интерфейс дизайнында көбүн эсе ар кандай куралдар колдонуп келет, бирок ушул 3 курал бир стандартка айландык десек болот. Бир дээрлик 95% азыркы учурда веб колдонмолор өзгөчө. Веб тарабындагы колдонмолор ушул 3 принципте, 3 куралдын негизинде ишке ашырылат. Бул CSS азыркы мезгилде 3-чү версиясы колдонулуп келет, HTML жана JavaScript. Бул 3 куралдын негизинде анан программалык камсыздоонун келбети ортого чыгат десек дагы болот. Көбүн эсе ушул 3 куралды сүрөттөө жаатында же болбосо толугураак түшүнүү жаатында бир иллюстрация колдонулуп келет. Ушул иллюстрация менен да бөлүшө кетелик. HTML биздин программалык камсыздоонун келбетинин же болбосо программалык камсыздоонун ичиндеги башка биздин ички органдар менен дейлик, бэкенд менен, бэкенд дедик элек, ички түзүмүбүз менен мамилени түзө турган иштин скелетин ортого чыгарат десек болот. Ошол бул иллюстрация кадимкидей ошо ишти кайсыл инструмент, кайсыл курал кайсыл ишти ишке ашырат тууралуу бир иллюстрация. HTML ошо иштин скелетин ортого чыгарат дедик. JavaScript иштин нервтердин ошо нерв тармактары десек дагы болот. Ошол биздин функционалдарды ишке ашырууда же болбосо ички органдарыбыз менен мамилени түзүүдө ушул ролду аткарат. Андан кийин иштин көрүнүшү дейлик, так эле келбети, ошо териси, чачы, сакалы, кийими, бут кийими, бул CSS аркылуу жүргүзүлөт. Ошол 3 негизги программалык курал ушул интерфейстин дизайнында колдонулган куралдардан бирөө десек болот. Эми булардын дагы альтернативалары бар, бирок өзгөчө веб колдонмолорунда колдонулган куралдар ушулар. Булардан тышкары ошо мобилдик колдонмолордо да колдонулуп келет кээ бир учурларда. Эми ушул маалымат менен программалык камсыздоонун жана коопсуздугун долбоорлоо сабагында интерфейс дизайнына токтолдук элек. Ушуну менен сабагыбыздын аягына чыгалы. Кийинки сабакта көрүшкөнчө аман эсен болуңуздар.